Бүгүн 24 март. Студенттер менен байланыш жүргүзүп жатамын. Эртең менен сабактарда лекцияларды жөнөттүм эле. Ошолор боюнча алар окуп чыгышып, өздөрүнүн суроолорун берип атышат. Мына окуп чыккан студенттердин алар суроолору мына саат 3-тө кирген бар экен, саат 2-де. Ошолорду карап жооп берип атамын. Саламатсызбы жеке, чыгарылыштары кайсы жерде дейт. Акбарали кызы Нур кыз деген студентибиз. Ошого жооп беремин. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем опять проводить уроки через систему онлайн. Сейчас мы проводим занятия с группой М17 по курсу дифференциального уравнения. На данный момент сейчас ушла одна студентка. У тебя серый отрубеж. Мы сейчас пишем. Сейчас мы проведем с ней занятия. Ну и ждем остальных тоже. Менен IVN системасында окууну улантабыз. Бүгүн статистика сабактан төмөндөгү теманы силерге жүктөп берем. IVN маалыматка системаны мына көрүп жатасыздар. Мына жүктөлүү убагында туруп атабыз. Мына бардык маалыматтар азыр жүктөлүп атат. Мына лекциялык маалыматтар. Mana leksiyamiz PDF formatda. Урматтуу студенттер, sizlerge leksiyamı Саламатсыздарбы, мен Кыргыз Өзбек университетинин медициналык колледжинин гуманитардык сабактар бөлмөсүнүн окутуучусу. Биз көрүп турганыңыздардай 16 марттан баштап дистанттык окутууга өттүк. Бул жерде университеттин сайтына кирген соң өзүңүздүн пароль логин менен кирип, көрүп турганыңыздардай окуу жыл тандап, андан кийинки семестрди тандап, дисциплинага кирип, менде англис тили тайпа SD1-дин биринде. Бүгүн сабагым форма контроля экзамен болот. Ал эми бул жерден мед колледжди таап сестралык ишин белгилеп алдым. Мага ушул керектүү тайпа чыкты көрүп турганыңыздардай. Эми бул жерге мен общий бардык группага жөнөтүү үчүн мультивыборду басып, выбрать всех тандап алам. Андан кийин сабагым практика болгонуна байланыштуу бул жерде простой файлды алам. Андан кийин бул жерде мен жөнөтүлүүчү сабагым, мисалы үчүн 8-чи жума болсо, буларга жумасына 2 жолдан, ошол 2 жолдун биринчи практикасы. Атайын даярдалган PDF форматындагы файлды ачабыз. Андан кийин дагы даярдап койгон бул жерде студенттерге кайрылуу тапшырмаларын кандай жазып аткарышат. Андан кийин ушинтип отправитти бассак, биздин ошол өтүлүүчү сабагыбыздын же болбосо жаңы темабыздын мондой болуп эмеси азыркы жөнөткөн файлым ушундай болуп студенттерге жетүүдө. Мына көрүп турганыңыздардай, эгерде азыркы студенттер ушул тапта байланышта болуп турса, бизге мондой эмелери жанып өчүп турганын көрүп турасыздар. Андан сырткары мондой каттар келип атат, кайтарым байланышта, булар окудук, жаздык дешип, бизге кайра суроолору болсо онлайн узатышууда. Саламатсыңарбы? Мен Мукамедин кызы Норозгүл. Пафтас 1.19.11 база тайпасынын 2-чи семестри үчүн компьютердик графика сабагы боюнча бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыз 5-чи практикалык сабакты жүктөдүм. Бул жерден заданияларды алып, иштеп, АВНден мага электронный АВНден жибергиле. Же болбосо почтамы жөнөтүп койдум. Мен бул жерде силерге почтамы жөнөтүп койдум. Ошол почтага салсаңар болот. Анан интернети слабый болуп иштебейт атат дегендер үчүн
WhatsApp'tan да жиберип койдум. Ушул практический заданияны карап аткарып, мага жиберип койсоңор,